Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Максут Маккамолу. Мен сиздерге бул чыгарышта Баткен шаарындагы стадиондон маалыматты алып берейин. Көптөн бери элдин оозунда ушул Баткен шаарынын борбордук стадиону боюнча ар кандай кептер жүрүүдө. Баткен шаарынын Нургазиев жана Исамидин Жусупов көчөсүнүн кесинишинде жайгашкан дал ушул борбордук стадиондобуз. Бул стадионда азыркы учурда аябай кызуу ремонт жүрүп жаткан мезгили. Бул стадион реконструкция болуп жаткан мезгили. Туугандар, азыр кирип көрөбүз кандай иштер жүрүп жатат. Бул чыгарыш акырына чейин көрүңүздөр. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бүт жерлерди мынакей казып салган. Бул жерлерде кудай буйрса жаңы асфальт басылуу алдында турат. Бул стадион алдыбызда келе жаткан Нооруз майрамына карата жаңыланып жатат. Адатта Кыргызстанда бардык майрамдар Баткен шаарында белгиленгенде дал ушул борбордук стадиондо белгиленип жүрчү эле. Бизди алыстан көрүп жаткандарга эскертип кетем, ушул борбордук стадион бул тарабында ар бир майрамда ушуну тамак аш кылынып, шашлыктар бышып, аябай жакшы майрамдар өтүп жүргөн. Бул жерде мынакей көрүп турасыздар, алдыдагы майрамга, майрамдык концертке карата атайын даярдык жүрүүдө. Репетиция болуп жатат. Баткен областык музыкалык драм театры атайын даярданып жаткан мезгили. Биз азыр кандай ремонт болуп жатат, ошону көрөбүз туугандар сиздер менен. Жакында мынакей соц тармактарда, Facebook'та, YouTube'та ушундай сөздөр чыгып кетти. Баткенде стадионунда 16 миллион сом акча кететкен деген чындыкка дал келбеген сөздөр чыгып жатат туугандар. Мен бул сөздү чындыкка дал келбейт деп айтам сиздерге. Себеби дегенде бул жерде ремонтко азыр кыла беришет реконструкция. Акырында канча акча кеткен болсо, ошол акчаны гана өкмөттөн бөлүп берет экен. Бизге айтылган маалымат боюнча бул жерде эч качан 16 миллион сом акча сарпталбайт. Андай чоң сумма акча керектелбейт. Кетсе көп болсо асфальт басылып, ары бери басылып, где-то 10 миллион сом акча кетиши мүмкүн. Андан сырткары Ноорузда 1 тонна сүмөлөк кайнатылат. Албетте бул жакшы жөрөлгө. Бул сүмөлөк кандай? Эч кандай бюджеттен бул сүмөлөк акча коротулбайт туугандар. Ушуну билип алсаңыздар жакшы болот эле. Сүмөлөк Баткен шаарында иш алып барган демөөрчүлөрдүн, билесиздер, мынакей компаниялар көп Баткен шаарында. Ошка, Билайн компания сыяктуу ушундай компаниялардан атайын демөөрчүлөр болуп туруп, дал ушул 1 тонна сүмөлөк Нооруз майрамынын урматына кайнатылат. Анан эң негизгиси, кудай буйрса, мына 1 жума калды Нооруз майрамында Баткен шаарына туугандар Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун келүүсү дагы күтүлүүдө. Бул жакты караңыздар туугандар, мынакей. Бул жерде мына атайын ушул орундуктарды жаңыдан краскалап, жаңыдан орундуктарды коюп ремонт кылып жатат. Ал эми тетиги жерде көрүп турасыздар, сварка иштери жүрүп жатат. Бул жерде атайын VIP кабина болмокчу, VIP кабина. Албетте чоңдор үчүн келип олтуруп ушул жерден концерт тамаша кылганга атайын VIP зал ушул жерге болот. Бул стадион негизи урматтуу көрүүчүлөр курулганга канча болду мен тарыхын билбейм, бирок көп жылдан бери эч кандай бул стадиондо ремонт иштери жүргөн эмес. Бир аз жүргөн, бирок толук кандуу ремонт иштери жүргөн эмес. Мына быйыл 2022 дал ушул март айында атайын ушул мамлекеттен акча бөлүнүп, атайын ушу мэриянын демилгеси менен, Баткен шаардык мэриянын демилгеси менен стадион оңдолуп жатат. Бул албетте жакшы жөрөлгө. Эми облустубуздун центри Баткен шаарында ушундай кооз стадион болгону бул шаарыбыздын тургундары үчүн, шаарыбызга келген, алыстан келген коноктор үчүн дагы аябай жакшы. Бул жерге кудай буйрса аябай сонун VIP кабина болмокчу. Бул орундуктарга мен айтат элем 2000ден ашык киши отурат. Орундуктар кенен. Анан бул жерде мынакей, бул жерде көрүп турасыздар, тетиги стадионду айланып туруп толук кандуу асфальт басылат туугандар. Ал эми ошо бул тарапта ортодо сахна коюлат. Ал жерде биздин кыргыз эстрада ырчылары майрамдын шаңына карата ушул жерде гала концертти өткөрөт кудай буйрса. Алдыңызда көрүп турган техникалар туугандар асфальт басуу иштери жүргүзүп жатат. Асфальт басуу кызуу жүрүүдө.
Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу кыргыз элим, урматтуу биздин YouTube каналынын көрүүчүлөрү, Чабарман каналынын катталуучулары, андай фейк маалыматтарга, такталбаган маалыматтарга ишенбеңиздер. Кече жакында 2 күн мурда облус жетекчиси Абдикарим Карбекович Алимбаев дагы өзүнүн соц тармакта, Facebook'та баракчасында айтып кетти. Бул стадионго эч кандай анчалык сумма керектелбейт. Жөн гана стадионду ошо майрамдыкка карата толук кандуу реконструкция кылуу иштери жүрүп жатат деп өз дагы так жана туура маалыматты берип кетти. Ушундай жаңы техникалар менен иштер кызуу жүрүүдө туугандар. Мен азыр бул жерде ишти өзү көзөмөлгө алып жүргөн Баткен шаарынын мэри Бурканов Мунзар Апызович агам жанына келдим. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсыз. Ден соолугуңуз жакшыбы, иштериңиз жакшыбы? Көрүп турам, аябай кызуу жумуш жүрүп жатат экен. Биз дагы мындай укканда аябай кубандык. Ушундай стадион жаңы ремонт болот экен, майрамдык маанайда жакшы майрам өтөт экен дейт. Бул кайсы күнгө бүтүрүү Кудай буйрса пландалып жатат? Рахмат. Ушинтип биздин жасап аткан иштерди чагылдырып элге көрсөтүп аткандар үчүн. Буйрса өзүңүздөргө белгилүү биздин Баткен шаарында 21 мартта Novruz майрамы өтөт. Урматтуу президентибиз келет. Ошого биз шаарыбыздын стадиону, борборлук стадионун реконструкция кылып алайык деп ушу иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Буйрса муну Сорбаев Промег акебиз жасап атат бул асфальт жумуштарын. Тиги реконструкция жумуштарыны вип-зонаны Абдысалам жүргүзүп атат. Жеке ишкерлер өзү демөөрчүлүк кылып жүргүзүп жатат. Буга эми шаардан өнүктүрүү фондунан акча каралган, сметаларын эсептеп чыгып айтышат канча суммасын. Ошон үчүн биздин Novruz майрамын жакшы маанайда бул республикабыз деңгээлде өтөт. Дипкопус келет, кошуна өлкөлөрдөн келет. Ошо биздин шаарыбыздын кандай эмесин көрсөтөбүз, биз кандай эмеде жашап атабыз, ошого иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Мунзар Апызович, мынау жакында өзүңүз көрдүңүз, соц тармакта атайын такталбаган маалыматтар. Эми бизде демократия болгон үчүн ар ким ар кандай сүйлөйт экен. 16 миллион сом сүмөлөккө кетип атат деген маалыматтар чыгып кетти да. Бизге да аябай мындай табышмактуу болуп калды. Чындыгында мен ишенген жокмун. Эми сиз ушуга тактай беретин айтып койсоңуз. Өткөндө Facebook'тардан өзүнүн баракчасында губернаторубуз Абдикарим Карбекович да өзүнүн эмесин жазып, позициясын көрсөттү. Бул жерде бул реконструкция жумуштарга гана акча каралып атат да. Бул эми сметный стоимости деп эсептегенде 16 миллион деп чыгарып эсептеген баштапчы. Эми бул ар кандай себептер менен республика бюджеттен акчаны караш менен болуп калды. Ошон үчүн өнүктүрүү фондунан карап атышат да. Өнүктүрүү фондунан азыр 11 миллионго деп карап атышат. Аны смета архитектура эсептеп чыгарып атат. Буюрса бул жерде мындай өзүңүз айткандай эме чыгып кетти. 16 миллион сүмөлүк жасайт экен деп. Туура эмес сөздөр, эми туура түшүнөбүз. Эми мен ойлойм, муну чыгарардан мурда тактап чыгарганда жакшы болмок. Туура. Конечно, маалыматтар жок. Расмий маалыматтарга гана ишенсе жакшы болот эле кыргыз элибиз. Кандай дейсиз? Туура айтасыз. Официальный текшерүү туура болмок да. Тез кабардык силердин нерелерди өтө мындай популярный YouTube каналында эметет. Силерге рас бизге туура чагылдырасыңар. Мен жана Мунзар Апызович бир маалымат уктум буга чейинчи. Бул 16 миллион сом эмес, бул жерде мисалы үчүн иштер жалпылап бүткөндөн Ноvruzга чейин канча расход кеткен болсо, ошо гана төлөнүп берилет. Бир так сумманы пока айтыла элек деген маалымат уктум да. Ошондой. Бул азыр эми по факту дейт, баягы орус айтканда муну канчалык жумуш жасалса, ошого карап болот да. Мүмкүн бул 11 миллион эмес, 8 миллион болоттур. Эми архитектор эсептейт да, бүт баардыгын бүткөндөн кийин баарын эсептеп, канча расход болду, канча чыгым болду, ошого карап буйруу фонддон бериши керек да. Мунзар Апызович, дагы бир суроо, мынау бул Баткен шаарынын стадиону борборлук. Буга чейин эч кандай мындай ремонт болгондор мен көргөн эмесмин. Бул качан курулган негизи? Бул биздин стадионубуз 1972-жылы курулган. Ошондон бери бул реконструкция болгон эмес. Мелкий ремонттор болгон, бирок реконструкция болгон эмес. Тарапынан оңдоп түзөө иштери болгон. Себеби биздин Баткен шаары болгондон кийин гана кичине көңүл буруп карап атабыз да, аяк биягын оңдопчу. Burada bilgilerinde 70-70 yılda sayız mezgilinden beri karab stadyonda 5 hektar yer bölüngen. Şu 5 hektar yerde bizim stadyonun teritoriyası 5 hektar çağıtta. Bizim spor
аялчабыз футбольный площадкабыз өзү болгон 2 гектар жерди гана ээлейт да. 2 гектар жерде да. Жакшы. Ушудан пайдаланып, уруксат берсеңиздер, мына кыргыз элине кайрылып кетели, муниципалдык деңгээлде бул жерде Ноорuz байрамы өтөт. Бардыгыздар ушул Ноорuz байрамына чакырып кетели. Баткен шаарынын элине келген конокторду баарына ушул Ноорuz байрамына чакырабыз. Эшигиз ачык, Кудай буйрса, эшигиз дайыма ачык. Келип ушул Ноорuz байрамын ушул жерде биздин урматтуу президентибиз кошо өткөрүп берсеңиздер болот. Чоң рахмат. Мына сүмөлөк боюнча дагы атайын спонсорлор тарабынан кылым жасат деген сөздөр чыкты да. Бул жерде демөөчүлөр бар. Демөөчүлөрдү буюрсаңыздын бардыгы айтышат, бардыгы маалымат каражатын чыгарат. Бул нерселерди айтканча мен элден кайрылып кетерим. Ушул жакшы туура көрсөткөн, туура чагылдырган маалымат каражаттарга ишенип кетсе деп ойлоймун. Мына силерге биз жана айтып кеттим, арашылып жүргөнсү туура чагылдырасыңар. Сизге чоң рахмат, бизге атайын убакыт бөлгөнүңүз үчүн, урматтуу Имон Зарапович. Кудай буйрса, ушу Баткен шаарыбыз гүлдөп өнүккөн, облусубуздун борбору эң өнүккөн шаарлардын бири боло берсин. Сизге чоң рахмат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, туура жана так маалыматты Баткен шаарынын мэри Бурканов Имон Зараповичтин өзүнөн дагы уктуңуздар. Ошондуктан баарыңыздарга мен ушул жерде кайрылып кетем. Туура так маалыматтарга, расмий маалыматтарга гана ишенип кетсеңиздер болот. Баарыңыздарды келе жаткан Ноорuz майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Баткен шаарына келиңиздер, алыстан дагы коноктор көрүп жаткан болсо силерге да кайрылам. Ноорuz майрамына Баткенге келип биз менен чогуу тосуңуздар. Мен жыйынтыктайм туугандар. Кудай буйрса, алдыда ушул ремонт болуп бүткөндөн кийин сиздерге дагы бир ирет ушул Баткен шаарынын борборлук стадиону канчалык деңгээлде өзгөрдү сиздерге көрсөтөбүз. Көрүшкөнчө.